Арыбаңыздар, урматтуу достор. Азыркы убакта биз куруп жаткан үйдү сиздер үчүн деталдап тартып, сиздерге толук маалымат беребиз. Сиздердин суроолоруңуздун көбү үйдүн пайдубалы, конструкциянын бекитүүсү жана бекемдиги жөнүндө болгон. Кээ бир комментарийлерде бул үйдү шамал деле жыгат деген ойлордо болгон. Бирок бул үй абдан бекем жана жер титирөөлөргө да туруктуу болот. Анда үйдүн чоо жайларын сиздерге көргөзөлү. Үйдүн пайдубалы жөнөкөй эле. Лента түрүндө туурасынан 25-30 сантиметр болот. Ушул жерден баштап каражатыңызды үнөмдөп баштайсыз. Анткени кирпич үйгө пайдубалынын туурасы жазыраак болот. Фундамент сваялардан да турушу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда жердин курамында таш көбүрөөк жана свая киргизүү кыйын болгондугунан аларды чанда эле колдонот. Биздин конструкция пайдубалга анкерлер менен бекитилет. Биз аны бир аз кийинирээк ылдыйга түшкөндө сиздерге көргөзөбүз. Жер титирөөгө туруктугу жөнүндө сөз кылсак, менин айтарым, биздин каркас атайын компьютерделген жабдуулукта кесилет. Каркастын ар бир чоо жайында компьютер менен жасалган бекитүү үчүн тешиктер бар. Атайын аппарат менен клепкалап каркастын бөлүктөрү бириктирилет. Андан тышкары жер титирөөгө каркастын туруктуулугу үчүн биз кейбрейсинг деген бөлүкчөлөрүн да кошобуз. Бул биздин жергиликтүү технология болбогондуктан кыргызчага которуу кыйын болууда. Кейбрейсинг да клепкаланып бекитилет. Дагы X-брейсинг да колдонууда. Ал стальдан жасалган бурчтан бурчка кеткен кесилишкен эки лента. Атайын сиздер көрүп аткандай тарткычтар менен бекитилет. Мына эгер карасаңыздар, каркастын ар бөлүгү атайын самарездер менен бири-бирине абдан бышык бекитилет. Эми ыңгайлуулугу жөнүндө айтсак, биздин үйлөргө керектүү коммуникацияларды орнотконго абдан ыңгайлуу шарттар бар. Негизи курулушта бардык коммуникациялар кабаттардын ортосундагы мейкиндикте орнотулат. Аны сиз каалагандай узунунан, туурасынан, кыйгачынан да орнотсоңуз болот. Мен мурда айткандай эле, бардык чубалгыларды биз чогултуп атайын гофр түтүкчөгө киргизебиз. Электр чубалгылары сыганда бул гофр ээрип, аба киргенге тоскоол кылат жана өрт чыккандан сактайт. Бул негизи өрт чыгуудан сактануу. Кээ бирөөлөр комментарийлерде биздин үйлөр күкүрттөй эле күйүп кетет дейт. Менимче өрт чыкса, кандай үй болсо да пайдубалынан баштап чатырына чейин күйөт. Коммуникацияларды орнотууда каркастын дагы бир ыңгайлуулугу 50-чү суу кетирген түтүгү жана 15-чи водопровод түтүгү каркастын ичинде толугу менен жабылып калат. Мына караңыздар, муздак, ысык сууну жана 50-чү түтүктү бул жерден чыгардык. Буларды гипсокартондун астына калтырабыз. Анын бетинде кирүү жана чыгуу жерлери эле калат. Дагы бир плюстарынын бири, дуалдын тушунда сизге тоскоол болгон эч кандай түтүктөр болбойт. Бул абдан ыңгайлуу. Түтүктөрдүн баары полго орнотулат. Анын үстүнө мурун айткандай атайын добуштарды оочолгон катмар салынат. Анын шилтемесин астынан таба аласыздар. Анан мунун баары толугу менен жабылганда этаждардын ортосундагы мейкиндик мындай болот. Мен мурун айткандай эле, каркас фундаменттин үстүнө атайын өзүн-өзү тиреген анкерлер менен бекитилет. Алар пайдубалга 1 метр аралыкта болот. Мына бул жерде, дагы бул жакта. Ошондуктан ал абдан бекем курулуш болот. Кээ бирөөлөр корккондой шамал аны учура албайт. Мына бул тешикке көңүл бурсаңыздар. Аны канализация түтүккө калтырганбыз. Ал 1-чи кабатта стяжканын астында калган. Бул үйдү айтсак, анын цоколь кабаты бар. Ошондуктан бул жерде кабаттардын ортосундагы мейкиндиги бар. Эгерде андай этажы жок үйдү айтсак, коммуникациялардын баары стяжканын астында калат. Дагы бир комментарий бар экен. Мындай үйдө подвал курууга болбойт деген. Ал суроого жооп мына. Подвал астыбызда. Биз каркасты кантип жылуулайбыз. Үйлөрдү курууда биз омега профилдерди колдонобуз. Караңыздар. Анын бийиктиги 2 сантиметр болгондуктан, көп чачканда ал толугу менен бүт бош мейкиндикти тоскоолсуз ээлегенге мүмкүнчүлүктү берет. Темирдин өзүнөн чыккан сууктан толугу менен обочолойт. Мындай нерсени көбүк гана аткара алат. Эгерде бул жерге минералдык кебезди колдонсок, ал жөн эле үбөлөнүп калат да суукка тоскоол жасай албайт. Менин тааныштарым бөлмөлөрдүн ортосун жыгач менен тосуп, ичине мин ватаны салышыптыр. 2 жылдан кийин ал кебез ылдыйлап түшө баштаган. Бөлмөлөрдө болгон ызы чуу бири-бирине угулган.
Бул добуштан обочолуу маселеси. Фасад жөнүндө айтсак, бул жерде айнек магнийден жасалган кабат орнотулат. ОСБга салыштырмалуу анын иштөө мөөнөтү көп, узак. Сыртынан базальт ватаны, анын үстүнө серпянканы бекитебиз жана штукатурка менен жабабыз. Ал жыгач танда болуусу мүмкүн эгер сыртынан жыгач брус же планкин менен жапсак. Бирок биздин өрөөнгө мынча оор фасад колдонуу керексиз. Каркас өзү жеңил болгондуктан фасадка дагы жеңил материалдарды колдонуу туура болот. Биз стальдан жасалган белка фермаларды колдонобуз. Анан алар бизге жүк басымын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Турак жайларга 1 метрге 120-200 килограмм басымдыгын колдонобуз. Дагы бир ыңгайлуулугу балкалардын үстүнө ар кандай коммуникацияларды каалаган тарапта жүргүзсөңөр болот. Буга чейин айткандай, үйдү жылуулатуу үчүн биз пенополиуретанды колдонобуз. Үй дем албай калат деген да ойлор айтылууда. Биринчиден, дем алат деген эмне экендигин туура түшүнүү керек. Дубалыңыздан кышында муздак, жайында ысык абанын үйдүн ичине өткөнүн сиз каалайт белеңиз? Албетте жок. Бирок сиз сөзсүз түрдө үйлөрдүн баарына тиешелүү болгон вентиляцияны коюшуңуз керек. Үйдүн кандай материалдан салынганына карабастан. Ал жөнүндө биз кененирээк кийинки көрсөтүүдө кеп кылабыз. Эми үйдүн баасы жөнүндө сүйлөшөлүк. $250–300 эмне кирет? Бирок баасы сиз үйдү кандай жасалгалуу материалдар менен иштешкениңерден жана кандай жол менен жылуулатканыңардан түздөн-түз байланышта. Биз мурун сөз кылган көмүр меш анын баасына кирбейт. Себеби биздин үйлөр абдан жылуу болгондуктан ага чакан эле калорифер коюу жетиштүү болот. Ошол эле сиздин үйүңүздү 100% жылытылат. Мен айткан баа ал болжолдогон баа. Дагы кайталоочу нерсе, үйдүн толук баасы бизге эмес, сиздерге көз каранды. Үйдү жасалгалоодо кандай материалдарды, кандай дизайнды колдонгонуңуздан баасы өзгөрөт. Көбү хай-тек үйлөрдү сурашат. Хай-тек үй дизайны жана сырткы фасады менен эле айырмаланат. Үйдүн ичиндеги курулушта колдонгон нерселер окшош эле болот. Урматтуу достор, сиздердин эң негизги сурооңуздарга жооп бердим деген үмүтүм бар. Алар куруу технологиялар, жылытуу, добуш обочолонуу жана баасына тиешелүү болгон. Суроолор бүтөт дегенден мен алысмын. Дагы сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Сиздер үчүн роликтерди тартып, өзгөчөлүктөрү жөнүндө толук маалымат беребиз. Кийинки байланышка чейин аман болуңуздар.